мен анчалык мындай көп кишинин өлүмүн көргөн эмесмин. Анан жана врачтар мындай кош көңүл карап айтат деген врач эми ошону билдирбегенге аракет кылабыз да бизчи. Самом деле жүрөгүң ооруйт да. Ар бир больнойдун өзүнүн историясы бар. Өзү келген, бирме бир калбаганда мындай сен менен башкача сүйлөшөт. Мисалы үчүн ата энесине, бир туугандарына, аялына айтпаган нерсесин айтышы мүмкүн. Анан кийин жана мусулманчылыкты кармаган кишилер бар. Жанакы акыркы осуяттарын сен аркылуу айтат да. Туугандарыма айтып кой депчи, мен уже үзүлүп калат окшойм деп. Анан ошонун баарын өзүңөн өткөзүп, анан бирөөгө айтыш кыйын да. Реанимацияда иштеген менен мындай кишинин өлүм саны көп көргөн эмеспиз да. Анан врач болсоң эле жардам бере албасаң өзүң алсыз сезе баштайсың да. Ушундай алсыздык пайда болуп. Больнойлор түшүп атты, бирок колубуздан келген жардамын көргөзүп аттык, бул мүмкүнчүлүктүн барышынча. Бирок кишинин санын өлүп көбөйүп атты да, барган сайын көбөйүп баштады. Анан кийин уже кишинин саны көбөйүп, даже ошол медперсонал жетпей баштаган. Андан өзүнүн медперсоналдары ооруй баштады. Анда врачтардын жетишсиздиги аябай чоң байкалды. Андан кийин ошо июль учуру өлүм санынын эң көп катталган учуру да. Киши сени жалдырап карап турат, анан жардам берсең, ал эффект бербейт. Ошол учурларда бардыгын жасаганың менен аябай абанын жетишсиздигин сезет. Анан кийин сатурациялар түшүп баштайт, кислород